Чүй областынын Чүй районунда түздүк жерлер көп. Топурагы да семиз, түшүмгө мол келет. Жергиликтүү эл негизинен буудай, арпа, кызылча өстүрүшөт. Чүйдүн жумшак климаты күздүк буудай өстүргөнгө да жол берет. Азыр жерди айдатып, сээп койсо эрте жаз менен түшүмдү чогултуп алышат. Урug'un berip mına, salarkasın berip. Bayıttı üstü. Kayımda rahmat. Талды булак айылына техника тартыш. Күздүк айдоодо дыйкандар кезекке туруп калышат. Айыл башчы Нарын областынын Актала району менен байланышып, Өнүгүү прогресс партиясы ачып берген МТСтин тракторлорун жалдап келишти. Бир четинен иш бат бүтөт, соко, мала себүү шаймандары бар. Экинчиден арзан дейт. Менчик тракторлордун баары тең эскирип калганына байланыштуу мындай эми жумуштун жүрүшү жайыраак болуп атат да. Мына могу артта турган техникаларды, ушундай жаңы техникалар болсо, дыйкандарга көп жеңилдик болуп, күйүүчү майынан да эконом болот экен, акчалай жагынан дагы, анан себүү маалы тезирээк ылдам болуп атат да. Мына ушул жагынан биз утушка ээ болуп атабыз да. МТС ачуу бул замандын талабы болуп калды. Мына биз өтүнөт элек ушул Өнүгүү партиясынын лидеринен, эгерде ушул мүмкүнчүлүгү болсо, ушу бир дыйкандарга ушу Чүй районуна бир МТС ачып берсе, бул чоң бир дыйкандарга кылган салымы болот эле да, жардамы болот эле да. Нарында ооруп жыйноо иштери бүткөн, жумуш жок. Чүйгө келип жерин айдап берүү бизге деле пайдалуу дейт трактордун айдоочусу. Айбек Нурдиновичтин сөзү менен бул Чүйгө жардамга келип атабыз. Акталанын ору жыйыны бүтүрүп бүттүк. Бияка келип жардам берип атабыз азыр. Эли жакшы экен, жери жакшы. Келгенибизге 15 күндөй болуп калды. Кудайга шүгүр, жакшы сый көрүп атабыз. Элдин көңүлүн калтырбай иштеп берип атабыз. Колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Биякта баасы 20 литр май 1000 сомдон экен гектарына. Биз келгенибизге 10 күндөн ашып кетти, бирок ушу жаан чачынга байланыштуу иш башталбай аткан. Мына бүгүн биринчи күн бул чыгып атышат да. МТС ачкандан сырткары ошо комбайндан жардам сурашат экен. Буларда кыскасы техника маселеси өтө оор экен да. Чүй Бишкектин айланасы деп коет экенбиз, бирок булар объезднойго чыгып, атайын ошол жактан жалдап айдатып келишет экен да. Муну көрүп алып элдин баары дыйкандар ыраазы болуп атышат да. Нарын областынын Актала районунда МТС 2 жыл мурун ачылган. Бул убакыт ичинде ал Акталада гана эмес, Нарын районуна караштуу айылдарга да жардам берип келет. Быйыл болсо МТС Чүй областынын айылдары менен мамиле түзүп, арзан жана сапаттуу тейлөөсүн сыныш кылышууда.